Коомдук тери көрсөтүү имараты. Бул куттуу жерде аягы түгөнбөгөн машакаттуу, бирок адамды кызыктуу касиети менен өзүнө тарткан кесиптеги тележурналисттер, режиссерлор, оператор, сүрөтчү, дизайнерлер сыяктуу өзгөчө адамдар эмгектенишет. Өзгөчө дегеним бул адамдар эфирге чыккан убакыт менен эмес, аны даярдоодо чыгармасына кирип кетүү менен жашайт. Ошондуктан көбү реалдуу, башаламан жашоодон алаксып, өз дүйнөсүндө кала берген адамдар. Мен да ошондой башкача адамдын бири кесиптешим жөнүндө, анын жан дүйнөсүнө үңүлгүм келди. Кесиптешим Өмүралы Дүйшөев татаал жанрлардын бири, профессионалдык искусствону, классикалык музыканы, анда эмгектенген чыгармачыл инсандардын өмүр жолун баяндаган көрсөтүүлөрүнө күбө болуп, чынында эле анын дүйнөлүк музыка өнөрүн чебер түшүнгөн инсан экендигине ынандым. Кийинки эгемендик алган жылдары маданият менен искусствого көңүл бөлүнбөй, анда эмгектенген чыныгы чыгармачыл адамдарга баа берилбей, бул руханий боштукту мансопкорлор, бийликке жутунгандар, ээлеп калган учурда профессионалдуу искусствону сактайлы деген таланттуу жаштардан баштап, залкар адамдарыбыздын чыгармачыл өмүр жолун кийинки муунга өрнөк болор бекен деген максатта анын өмүр сызыгы, линия жизни аттуу көрсөтүүлөрүнүн мааниси менимче азыркы учурда өтө маанилүү. Мен Өмүралынын көрсөтүүлөрүндөгү Насыр Даблесов, Гүлипа Кондучалова, Уран Сарбагышев, Кайыргүл Сарпаева, Айсулу Токонбаева, Гүлчакра Валиюлина сыяктуу залкар инсандардын көрсөтүүлөрүн даярдап үлгүрүп калгандыгы, мезгилдин өтүшү менен элибиздин интеллектиси, жан дүйнөсү өскөн мезгилде бул адамдардын ар бир кадры, сүйлөгөн интервьюлары баа жеткис казына болуп калаарына шегим жок. Ушулар кишилердин тирүү кезинде ушундай эстелик калтырып атканыңарда, булар кийинкилерге эстелик, кыргыз элине эстелик. Анан өзүңө дагы чоң мен ийгилик каалайм да Өмүралы. Сага мен рахматымды айтам жеке. Ошол өлгөн кишилердин, ошолордун мурасын изилдеп, ошонун чыгармачылыгын бүгүнкү жаштарга тарбиялайм деп атканыңа чоң рахмат өңкө. Бактылуу бол. Мауреки өлгөндөрдүн арбактарды колдосун. Колуңан калемиң түшпөсүн. Оозуңа сөзүң өчпөсүн. Бактылуу бол. Рахмат. Өмүралынын чет жерде чыгармачылык иш сапары менен жүргөн учурларында СССРдин эл артисти Иосиф Кобзон, Евгений Дога, Бибигүл Тилегенова сыяктуу дүйнөлүк атакка ээ адамдардын ой тилектерин чагылдырып жүргөнүнө дагы күбө болуп жүрөм. Кесиптешимдин чыгармаларындагы дагы бир өзгөчөлүгү анын телекөрсөтүү жолунда баардык баскычты басып өткөндүгү. Көрсөтүүлөрү авторду каталып, режиссеру да, редактору да, музыкалык жасалгоосу да өзү болуп, заманбап телекөрсөтүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн терең түшүнө билет. Ар бир чыгармачыл адам жан дүйнөсүнө руханий азыкты ар кандай алат. Бул боюнча суроону каармандын өзүнө бердим. Менин жан дүйнөмдүн азыгы
туулуп өскөн айылым жаңы күч. Качандыр алыста калган балалыгың, ошондогу улуу кичүү айылдаштар, достор, көзмө тааныш ой кырлар, ак карлуу мөңгүлөр, эртең менен малды бадага кошуп баарлашып турган апалар, бададагы малды күткөнчө топ тепкен чыт курсак балдар, жармадан кере жутуп чөп жыйган кечки айылдын көрүнүшү. Азыр элүүдөн өткөн курагым болсо да, бул көрүнүштү өмүр бою жүрөгүмө сактап, байланышымды үзгүм келбейт. Бадалды аралай карагат терген күндөр элестейт. Балалык, өспүрүм курак, дүйнө таанундун алгачкы башаты ушул айылда ата энебиздин, бир туугандардын, айылдаштардын, мугалим эже агайлардын арасында өзүнчө доор болуп өттү го. Азыр ошондогу улуу муундардын көбүнүн көзү өтүп кетти. Алардын бири менин келечек кесибиме таасирин берген чыгаан талант Жолдубай Кайыпов. Ар бирибиздин жан дүйнөбүздө көөдөнгө батпаган эскерүүлөр топтолуп жатат. Дегеним айылдан чыккан уул кыздар азыр заманга жараша дүйнөнүн булуң бурчунда эмгектенип жашоосун улантып келет. Алардын ар биринде ар дайым көз алдында киндик кан тамган айылы турса керек. Алар үчүн чакан да болсо аалам батпаган айылы медер тутаар тууру болуп күч кубат берип келер. Менин руханий дүйнөм менин айылым. Мындай эскерүүлөр мен үчүн жагымдуу. Мына ушундай мүмкүнчүлүк түзүп, жөнөкөй өмүр жолума сереп салып көрөйүн деген кесиптешим Ысталбек сага рахмат. Ошол 80-ci жылдардын жаштарында мүнөздүү, өмүралы билимге умтулду. 9-10 классты Нары шаарынан улантып, андан соң аскердик милдетин Подмосковьеда өтүп келди. Келечек жолун чыгармачылыктан гана көргөндүктөн Фрунзедеги опера жана балет театрынын алдындагы опералык студияны ийгиликтүү аяктап, Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство институтун бүтүргөн. Адам ириде үй бүлөсүнүн кадырын көтөрүп, кастарлап алганга кудурети жеткенде гана ишинде, кысматында ошончолук баркка, наркка татыктуу болмокчу.
студент кезинен баш кошуп бармактайынан турмуштун ысык суугун бирге көтөрүштү. Бул жагынан келинчеги Нургүлдүн адамдык сапаттарына, аялдык касиеттерине суктанбай кое албайсың. Өздөрү кандай маданияттуу адамдардан болушса, уулдары Данияр менен Бактиярды дагы ошол тарбияда элеске жеткирип, биримдиктүү үй бүлө күттү. Жолдор, өйдө ылдыйы, ысык суугу көп бул турмушта ал замандаштарынын, бир туугандарынын, кесиптештеринин, тили тең туштарынын коштоосунда жашоого рахаттанып, кээде бороон чапкынына кайгып калбастан кыргыз телесинин кыры менен оюнда, кызуу күрөштүн кыл чайнаган изденүүсүндө ай жылдарды артка таштап жол улап келет. Мен ойлойм, өмүр аалынын чыгармачылык дарамети мындан арада кыргыз маданиятынын тарыхында кала турган жогорку деңгээлдеги көрсөтүүлөрдүн эли журтуна тартуулай берерине мүмкүнчүлүгү кенен жетет деп.